Кийим дизайны боюнча билим алып жаткан Алтынай Качкынова кийизге сүрөт тартуу жана атайын жасалгаларды кооздоп шөкөттөө менен алектенет. Анын эмгектери чет элдик адистер катышкан жыйындын алкагындагы атайын көргөзмөгө коюлду. Кол өнөрчүлүктөрүбүздү, тарткан сүрөттөрүбүздү бир жылда кандай эмгектерибизди көрсөткөнүбүздү баарын тарттык. Мынакей азыр ойлогон эмеспиз биздин сүрөттөрүбүз ушул жака ийилинет деп. Көпчүлүк сүрөттөрүбүз үйлүндү бул жака группалаштарыбыз менен. Аябай сүйүндүк, өзүбүзгө да кызыктуу болду. Архитектура, шаар куруу жана дизайн боюнча билим алмашууга багытталган жыйынга Италиядан, Сингапур, Бириккен Араб Эмираттарынан, Түркия, Өзбекстан, Россия жана Казакстандан адистер келген. Алар өзлөрүнүн продукцияларын көрсөтүп, кыргызстандык студенттердин эмгектери менен да таанышып чыкты. Сейчас очень хороший интерес проявили. Казакстандан дизайн жана архитектура боюнча адистер келдик. 3-4 курстагы студенттерибиз эмгектери менен тааныштырып жатышат. Кыргызстандагы таланттуу жаштарды көрүп кубанып турабыз. Аларга ар тараптан колдоо керек. Биз да өз кеңешибизди берип, көмөк көрсөтүүгө daярбыз. Bişkek'i diğer ülkelerden, şehirlerden ayıran bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Бишкектеги курулуштарды башаламан деп мүнөздөп жатышат. Бирок шаар өзүнүн өзгөчөлүгү менен айырмаланып турат. Өтө бийик имараттар, кооз курулуштар көп болбогону менен бактарактар калааны көркөбөлөп турат. Бишкек башка шаарга таптакыр окшобойт, кескин айырмаланып турат. Чет элдик адистер студенттерге түрдүү мастер-класстарды өткөрүштү. Ушуну уюштурган максаты негизи биздин жаш келаткан жакшы таланттуу профессионал болуш үчүн балдарга ушуну баягы площадка түзүп берели депчи. Мындан кийин жыл сайын ушундай выставкаларды өткөзөбүз, балдардын жакшы жумуштарын көрсөтөбүз, анан жакшы конкурстарды уюштурабыз. Жакшы касиеттерди берет. Бишкекке чогулган адистер мындан ары тыгыз байланышта болуп, кызматташууну макулдашты. Калыгул Асанбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.